Сайтка саякат маалымат программасы өз ишин баштайт. Бүгүн сайт беттеринде кандай орчундуу жаңылыктар орун алды, жогоруда таанышасыздар. Жогорку кеңеш азыр лидери жок калды. Бул боюнча Чыныбай Турсунбеков парламентте айтты. Анын билдирүүсүндө айрым фракция жетекчилери лидерликке жете электе эле кызматка келип, парламентте калыптанган лидерлер жок болгондуктан жогорку кеңеш башсыз калганы айтылат. Мындан улам алдыдагы шайлоодо парламентке лидери бар күчтүү партиялар келиши керектигин билдирген. Чын-чынына келгенде Чыныбай мырзанын бул сөздөрүнө чындык бар. Калыс кептен алыс эмес деп айтылган сөздөр деп жазылат Багыт булагында. Дастан Догоев кагазды карабай ант берем деп жаңылып калды. Бүгүн 19 июнда жогорку кеңеште жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрү ант беришти. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалган Дастан Догоев кагазды карабай ант берип жатып сөзүнөн жаңылып калды. Сыягы ал башкалардан айырмаланып кагазды карабай ооз эки айтууга аракет кылган. Дастан Догоев парламентте отургандардан кечирим сурап, ал кайра кагазды карап башынан окуп ант берди. Догоев Дастан Давлетович, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин кечирим сурайм. Мен Догоев Дастан Давлетович, Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров мен макул эмесмин кыймылынын жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал боюнча пикирин билдирди. Экс-президент азыркы парламентти легитимсиз деп жарыялады. Биз сиздер менен бирге 2017-жылы президенттик шайлоону мыйзамсыз өттү деп жарыялаганбыз. Анда эмне үчүн укпадык. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн башка акча суудай агып жатканын айтпады беле. Мен туура эмес айтып жатамбы? Эгер туура болсо үн катып койгулачы кыргызстандыктар. Интеллигенттин же аксакалың же жазуучуң үн ката албайт. Эмне болгон эл болдук. Башка мамлекеттерде туура эмес иш болсо эл чыгып акырын ордуна коюп жатат дейт Адахан Мадумаров. Комиссияга мүчө болгондордун өздөрүн токтоп турган кылмыш иштери бар. Муну коомдук ишмер Азимбек Бекназаров айтты. Бул жакта комиссиянын адилеттүүлүгүнө, калыстуулугунда күмөн пайда болду. Көз каранды эмес коомчулуктан юристтердин кириши керек. Жалаң Атамбаевка кызыкчылыгы бар, өчү бар же жабыр таткан адам комиссияга мүчө боло албайт. Анда адилеттүүлүк, калыстык, мыйзамдуулук болбойт деди. Биринчи маселе Атамбаевди каматуу эмес. Ошол Атамбаевтар, Бакиевтер, Акаевтар жаралган системаны өзгөртүш керек. Эртең мына бүгүн Жээнбеков мына системаны өзгөртүп, жаңы система менен иштеп атабы? Жок. Так ошол Атамбаевдин системасы менен иштеп атат. Ошол команда менен иштеп атат. Эртең мына чимкириктер мурда сатат ушинтип. Өткөн жылы 2,5 миллион каржы тартибин бузуу аныкталды, бирок бюджеттик каржы тартибин бузгандыгы үчүн бир дагы аткаминер кызматынан бошотулган эмес. Маалыматты эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Билдиришинче, эмгек акы төлөө, курулуш көлөмүн көбөйтүү жаатындагы тартип бузуулар жылдан жылга кайталанып келет. Өкмөткө айрым аткаминерлерди кызматтан бошотуу сунушу менен кайрылышканы менен, бирок аларга сөгүш берүү менен чектелип калышты дейт ал. Ал эми депутат Аида Исмаилова көптөгөн аткаминерлер мамлекеттик каражатты жеке кызыкчылыгына жумшап жатышат. Ошондой болсо да жазага тартылбастан уурдалган акчаларын ууштаган бойдон бизнеске катышат. Ошентип алардын бизнеси мамлекеттик бюджеттен уурдалган акчага түптөлөт деди. 7 канал эфирдик берүүлөрүн андан ары улантат. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.